Assalamu алейкум достор. Бүгүн могул экраныңардагы сүрөт жөнүндө жана келечекте биздин чоңоюп аткан балдарыбызга канчалык деңгээлде колдоо кылышыбыз керек. Мисалы ар бирине бирден квартира алып бериш керекпи? Акчалай канчалык жардам кылыш керек же такыр жардам кылбасын өздөрү тапсын деш керекпи? Ушуну тегерегинде сөз кылайын деп атам. Бул жерде 3 кругту карап көрүп атабыз. Мага жаккан жумуш, колумдан келген иштер, анан акчасы көп болгон иштер. Биздин идеалдуу кесибибизде ошол үчөө кесилиш керек. Эгер силер өзүңөрдү жакшы билесиңер, өзүңөргө эмне жагат, силердин колуңардан эмне келет, ушуну билесиңер. Анан эми азыркы интернет заманында акчасы көп болгон тармактарды да барыңар эле билесиңер. Ушул үчөө кесилсе, силердин жумушуңар жумуш эмес, оюн болуп калат. Силер ал жумушка шашасыңар. Ошол жерде убакыт өткөзгөнгөр келет. Ал жумушту кылып атып, силер убакыттын кантип өткөнүн билбей каласыңар. Башка коллегаларыңар качан кеч келет, качан үйгө кетем, же качан дем алыш болот, 5-нчи күн келет десе, силер 5-нчи күн келгенин билбей каласыңар. Силерге дем алыш күндөрдөн дагы иш күндөрү жагып калат, ишке карай шашасыңар. Анан ошол ишти сүйүп кылгандыгыңар үчүн силер ал жумушту башкаларга караганда дагы сапаттуу кыласыңар. Тез көтөрүлөсүңөр, көбүрөөк акча табасыңар. Анан эң маанилүүсү, силер ошол жумушка өткөзгөн убакыт жашооңардын тең жарымы болгондугу үчүн силер өзүңөрдү ошол жерде жакшы сезгениңер үчүн силердин ден соолугуңар дагы жакшы болот. Силердин акыл эсиңер дагы тунук болот. Жалпы ден соолукка өтө жакшы нерсе да бул. Бирок эми дайыма андай болбой атат да. Жашоо шарттарына байланыштуу ата-энелер бардык эле балдарга андай шарттарды түзүп бере албай атат. Бунун ушундай болуусу үчүн бирөөнүн айтуусу боюнча адамда ошол окуу жайды бүтүргөн учурларда, жумушка баштап аткан учурларда эгер балдардын же кыздардын базовый шарттары түзүлсө, алар ошол учурда бир аз ойлонуп, бир аз карап, эки жакты карап, 1 жыл, 2 жыл бир аз ары урунуп, бери урунуп жүргөнгө эгер убактысы болсо, мүмкүнчүлүгү болсо, өтө бир турмуш аны кыстабай турса, ушундайга жетип алышы мүмкүн экен да. Эгер балада ал жагында дагы өзүндө дагы болсо, ичинде бир потенциал, таланты, аракети бар болсо, анда ошондой кесипти тандап алганга мүмкүнчүлүгү болот экен. Муну менин Москвадагы мен колунда иштеп жүргөн балдардын кээ бирөөлөрү, ошол фирмасы болгон балдардын кээ бирөөлөрү мени менен тең эле, же менден 1-2 эле жаш чоң эле. Мен ошол учурда өзүмдү күнөөлөйт элем, анан аларды өтө акылдуу болгондугу үчүн ушундай, мен анчалык акылдуу эмес болгондугум үчүн ушундай деп ойлойт элем. Эми андай факторлор дагы бар, бирок алардын жанында биз эми эстафетаны алардан кыйла артта баштаган экенбиз да. Ал балдар москвич балдар. Мисалы бирөөсү айтып атат, мени ата-энем 3 комнаталуу Москванын центринде 3 комнаталуу квартираны берип, өздөрү чет өлкөгө кеткен дейт. Мына ал жерде жашай бер деп. Анан ал жерде ал бир аз жашап аны арендага бериптир. Ал жерден түшкөн акчанын 3/1 бөлүгүнө 1 комнаталуу квартираны алып, снимать этип, ошол жерде жашап, калганына жашап, анан бизнес баштаптыр. Чакан бир бизнес баштаптыр. Ал бизнес 2 жыл, 3 жыл эч нерсе алып келген эмес. Бирок ошол 2-3 жыл эч нерсе алып келбесе деле, ошону эксперимент кылып, уланта бергенге анын мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Анын турмушу анчалык кыстаган эмес да. Анын жанында мен 1 ай акча таппай калсам, мен жашаганга квартирадан чыгышым керек эле. Же курсак тойбой калат, акча бүтүп калат да, менин чөнтөгүмдөгү акча ай сайын бүтүп калат эле. Ошон үчүн мен аны менен жарыша турган андай мүмкүнчүлүгүм жок. Ошон үчүн эгер биз балдарыбызга ошол базовый шарттарды түзүп берсек, өтө толтура акча бербейбиз, кымбат баалуу машиналерди бербейбиз, чет өлкөгө эс алганга, кымбат кийимдерди алганга акчаларды бербейбиз. Бирок ошол жашаганга, ошол балага окшоп жашап турганга, эми эң үстү эмес, эң ылдый эмес, ортодон бир аз ылдый шарттарды түзүп берип койсок, алардын ошол окууду бүтүргөн 18, 19, 20 жаштарда ары урунуп, бери урунуп, өзүнү издеп, ошол 3 кругту бириктиргенге аракет кылганга бир аз убактысына мүмкүнчүлүгү болот экен да. Бир көчөт дагы өскөнгө чейин бир аз убакыт алат. Ушундай пикирди мен ошол колунда иштеген Москвадагы шефтин азыр белгилүү бир YouTube каналы бар экен. Ошонун өзүнүн сөзүнөн угуп калдым да, мага дагы өтө жакты ушул пикир. Силер дагы өзүңөрдүн балдарыңар үчүн эгер туура деп эсептесеңер, ушундай кылсаңар болот. Бүгүн ушундай сөздөр, ушундай пикирлер менен силер менен бөлүшөйүн дедим достор. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болуңар.